Жалпыңыздарга суроо жолдоюн деп атам. Мына 31 жылдыкты белгилеп атабыз. Кыскача жооп берсеңиздер. Кыргызстан эгемендигинин 50 жылдыгында эмнеге жетишсе деп тилейсиздер, кыялданасыздар. Кыргызстандын жигердүү жарандарына, мамлекет жүгүн көтөргөн саясатчыларга, атка минерлерге эмне кеңеш берет элеңиздер кыскача? Биринчи кезекте билимди жогорулатыш керек. Билим, маданият мына ушул. Билимдүү киши эч качан наадан болбойт. Билимдүү киши эч качан мыйзам бузууга барбайт. Билимдүү киши кара мөртөз болбойт. Билимдүү киши мыйзам бузууларга барбайт. Уурулукка барбайт. Билимдүү киши, дагы бир жолу айтам, билим, нукра билим. Экинчиси, көкрөктө иман болуш керек. Иман бул маданият. Маданияттуу киши эч качан жапайычылыкка барбайт. Маданияттуу киши бирөөнүн акысын жебейт. Ушул билим менен маданиятты ордуна койгон өлкө болсо, биринчи кезекте ошолор чыгып кетет. Жердин астындагы мунай, темир, көмүр эмес, жердин үстүндөгү эл. Мына ошондо жана барып айткандай, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо. Мына айтып атпа, 1.300.000 жаран сыртка чыгып кетти. Болгондо дагы 18ден 60ка чейинки эң күчкө тепси темир үзгөн азаматтарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз чыгып кетти. Мына караңызчы, ошого сырткы кебетеси кыргыз болуп калуу менен ички жан дүйнөсү бүтүндөй кыргыз касиеттерине жооп бербеген инсандар пайда болот. А бул өтө коркунучтуу. Ошол эле учурда бош калган жер сөзсүз башка бир нерсе менен болот. Бизге соңку 1 жылдын ичинде Өзбекстандын эсеп-кысап кызматы боюнча, аларды билесиз, бир тоок чыкса да эсебин алат. 220.000 Өзбекстандын жараны туруктуу жашаш үчүн Кыргызстанга көчүп келди. Бизден жылына 200.000 чыгып кетет. Bir жылда бөтөн бир гана мамлекеттен бизге 220.000 киши көчүп келди. Туруктуу жашоого. Мен башка өлкөлөрдө айтпайм. Натыйжада бизде баягы согуштун да кереги жок азыр. Баягы тихая экспансия деген улуу бир акылман кишинин саясаты жүрүп атат. Ушунан сак болушубуз керек. Канат мырза. Адахан Кимсенбаевич толук айтып кетип жооп берди. Мен бул жага эч нерсе деле. Кутман күнүңүздөрүнө урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстанга сырттан келип иштеп аткан эл аралык уюмдар, Димитр мырза биринчилерден болуп кыргыз эгемендүүлүгүн ушундай болуп бул бүтүүсүз. Мен мында бир элестетип бергенмин, 100дөн ашык киши болот, жаш ушу Керкел академиясынын катышуучулары десе, жалаң жигиттер, кыздар топтолуп бир эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылабыз го деп. Келгенде эле ассалому алейкум төргөткүлө дегенде дасторконду көрүп айттым. Эл аралык уюмдарды деле кыргыз кылып коет экенбиз го, колубуздан келсе деп. Кур аякка бата жүрбөйт дегендей кылып дасторкон жайып анан сүйлөтөлү деген го бул кыргыздарды деп. Димитр мырзага сиз баштаган мекемеге ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Биздин элибизди эгемендүүлүктү куттуктаганыңыз үчүн ыраазычылык. Анан ушу дегенде эле сөздүн башына берип койгондо, бул эгемендүүлүк жөнүндө сиз айтабызбы, саясат жөнүндө айтабызбы, дасторкон жөнүндө айтабызбы, эмне жөнүндө сөз болот? Аны дагы бир программада баяндама катарында билдирип койсок жакшы болмок экен. Той болуп атса, саясатты айтып, дасторконду бузуп коебузбу? Же дасторконду айтуучу сөздү айтпай коюп, кандай болуп калат деп. Мен эгемен деген сөздү кандай түшүнөм? Эгемен деген бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн сезиш үчүн ар бир кишинин жүрөгү эгемен болуш керек. Ошол мамлекетте жашап аткан инсандын көкүрөгү эркин болуш керек. Ошол айтаарын айтып, дээрин деп, басаары жерге басып, сен ары тур, сен бери тур, сен муну айтпа, муну айтсаң көрөсүң дегендей сөздөр болбогон. Ошондой сөздөр болсо дагы ал сөздөргө маани бербеген халкы бар мамлекет гана эгемен боло алат. Анан бирөөнүн куралы күчтүү, бирөөнүн акчасы көп, бирөөнүн билеги күчтүү, бирөөнүн жолун тосуп коет, бирөө мынтип коет деп коркуп калтырап отурган болсо, ал эгемендүүлүк менимче толук болбойт. Ал оорукчан эгемендүүлүк болуп калат. Менимче Кыргыз Республикасы азыр ошондой доорду башыбыздан кечирип атабыз. Канчалык көкүрөк тагып чыкпайлы, жерегибиз желбиреген гимнибиз бар, мамлекетбиз деп айтпайлы, бирок мамлекеттик атрибуттар бар.
кагазда көптөгөн жетишкендиктерибиз бар. Бирок жер бетинде басып келип карасаңыздар, ал баалуулуктар дээрлик жок көсө. Бизде сөз эркиндиги деген бар. Адамдын укугу абсолюттук деген норма бар. Конституцияда жазылган, бул менин сөзүм эмес. Аны эч ким эч кандай мыйзамдар менен чектей албайт деп турат. Бирок биздин ар бир кадамыбыз мыйзам менен чектелип келет. Ар бир сөзүбүз керектүү кишилер аркылуу электен өтүп турат. Ошондуктан бул жалган дүйнөдө эгемендүүбүз деп көкүрөк каппай, эгемендүүлүк үчүн күрөшкөндү билген эл ошондо менен эгемендүүлүккө жетет. Мен баарыңыздарга ушундай көкүрөктү каалайм. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү эгемендүүлүккө чыгармайынча өлкөбүз эч качан эгемендүүлүккө чыкпайт. Мустафа Кемалдын сөзү менен айтканда, коом канчалык уктап аткан болсо, ошол мамлекет, ошол коом же жок болот экен, же кул болуп ойгонот экен. А кул болуп баратканыбызды биз сезип атабыз. Мен кечээ эле айылдардан аралап келдим. Аксакалдар дагы чайканаларда шыбырашып калыптыр. Биринин кулагына бири акырын колун тосуп сүйлөп калыптыр. Ушундай жашоонун курган кыргызсың азыр, ачык айтайын. Капа болушат, көбү ушуну укса, бирок капа болсо эмне кылайын? Чындык баарынан бийик, баарынан баалуу. Кээ бирөөлөр могу жерде деле көрүп атпайсыңар, телефонуң астыңарга басып отургандан сүйлөшүп атпайсыңар. Эгененсиздер да себеп, туурабы? Эркинсиздер да. Ошондуктан мен баарыңыздарга каалаганым, эгерде эркиндикти сүйгөн кушту капаска отургузуп койсо, ошол капастагы жашоосуна караганда эң талай эрмечөлдө жан бергенин артык көрөт. Кыргыз баласы дайым ушундай болуп, жүрөгүм менен тоолорду деп эркин жашап келген. Бирок ошол эркиндикти сүйгөн элибиз күндөн күнгө кээде карасаң толкуп, ашып, көбөйүп калат. Кээде карасаң дымып, Алыкул Осмонов айткандай, кээде толкун, кээде тып-тынч деп ысып көлгө салыштырганда, ушундай бир толкуп турган кезибизде ушул эгемендүүлүктүн баартын билип калалы деген сөздү айткым келет. Жакшыбы жаманбы майрам куттуу болсун. Ар бирибиздин тилегибизди ишке ашырышка жараткан жар болсун. Ошондой күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Бар болуңуздар, рахмат. Ийгилик болсун. Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чынында жанды чыркаткан чындык биз менен.